Алып жазуучу Төрөкулдун уулу Чыңгыз аалам менен кош айтышкан бул инсандын орду болду бул дүйнөдө кайталангыс. Кыргыз өкмөтүнүн чечими боюнча 2011-жылдан бери 12 декабрь күнү улуттук адабият күнү белгиленип келет. Биз билгендей эле 1928-жылы 12 декабрда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов төрөлгөн. Ошондой эле 1953-жылы 12 декабрда Кыргыздын эл акыны Алкы Осмонов каза болгон. Бул күнү Алкы Осмонов менен Чыңгыз Айтматовдун элесине гана эмес, адабиятта бүт белгилүү адамдардын элесине арналып өткөрүлүп келет. Билсин бизди жаш муундар мактасын. Эскиртпестен эстеринде сактасын. Алдыбызда өмүр турат түгөнгүз, артыбызда өлбөй турган эл калсын. Адабият күнүңүздөр куттуу болсун. Бүгүн 12 декабрь улуттук адабияттын күнү. Бул күн улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун урматына арналып жарыяланган. Негизинен адабиятка көз чаптырып көрө турган болсок, ушунчалык бай экендигин көрө алабыз. Биздин Манастын чилтиги, кенже эпостор, дастандар, элдик ырлар, мына ушулардын бардыгы биздин адабиятыбыздын түпкү мурасы, байлыгы болуп эсептелинет. Чыңгыз Айтматовдун мыкты бир сөзү бар: "Биз дүйнөнү өзгөртөбүз, дүйнө бизди өзгөртөт". Чындыгында Кыргыз жазма профессионал адабиятынын түптөлгөнүнө быйыл 2024-жылы бир кылымдын 100 болуп турат. Ушул жылдар аралыгында канчалаган мыкты акын жазуучулар келип өттү. Алар өздөрүнүн чыгармаларын, жашоосун, өмүрүн ушул адабиятка арнап өтүшкөн. Мына ушул инсандарды даңазалоо, алардын чыгармаларын жайылтуу иретинде биз түрдүү иш-чараларга катышып, аларды чыгармаларын даңазалап келебиз, аларды жайылтып жатабыз. Негизинен эле ушул баарыңыздарды бүгүнкү улуттук адабий күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Аралуу замандаштар, касиеттүү Кыргызстандын эли, баарыңарды бүгүнкү адабият күнү менен куттуктайм. Бүгүн бизде кош майрам. Айтылуу Айтматовдун туулган күнү, Анутурлай адабият күнү. Биз кыргыз адабиятын Айтматовсуз элестете албайбыз. Айтмат бизде Кыргызстанда Ленин сыйлыгын алган эки гана киши бар. Ошол экинин бири бул Чыңгыз Төрөкулович Айтматов. Ошол киши Ленин сыйлыгын алып атканда Иса Акынбаевичтин айткан бир сөзү бар: "Улуту улуу боло алган элдин уулдары улуу болууга милдеттүү" деген. Биз азыр эми акыркы убакта адабият жагы аксаган моюнга алып жүрүшүбүз керек. Эми өзүбүз китеп жазбасак дагы ошол чыгаандар жазган китепти окуй жүрөлү. Майрамыңар менен куттуктайм. Армысыздар кыргыз эли, бүгүнкү адабият күнү куттуу болсун. Энди биз осы жакка окууга келгели бери кыргыз адабияты менен казак адабиятынын көптөгөн уксастыктары менен айырмачылыктарын көрүп келе жатырмыз. Сонун ичинде көптөгөн өзгөчөлүктөр менен алып тылгалар менен тааныстык. Атап айтканда Алкы Осмонов. Алкы Осмоновдун чыгармачылыгында кыргыз элинин, кыргыз жеринин табигаты сондай бир көркем түрдө сипатталган, типти Кыргызстан жерин көрмөгөн адамдын өзү Алкылдын чыгармачылыгынан өтө үлкен әсер алары анык. Енді осындай алып тылгалары бар кыргыз элинин адабияты өркүндөй берсин, өсө берсин. Бүгүнкү адабият күнү тагы да куттуу болсун. 12 декабрь Алкы Осмонов атабыздын каза болгон күнү болсо, 12 декабрь Чыңгыз Айтматов атабыздын төрөлгөн күнү. Бир залкарды жоготуп кан жуткан күн болсо, бир залкар төрөлүп кыргыздын багы жанган күн катарында 2013-жылдан бери адабият күнү катары белгиленип келет. Бул жерде биздин эки эле залкар эмес, бүткүл кыргыз элинин ооз-эки чыгармачылыгынын атасы болгон Залкар Сагынбай Орозбак уулу Манас эпосу, ошол эле Саякбай Карала уулу, Мамбет Чокмор уулу, Мамбетали Ашымбай уулу деген залкар манасчыларыбыздын дагы, андан сырткары төкмөлөрүбүз Исмаил Борончиев, Калык Акиев, Осмонкул Белебалаев деген аталарыбыздын, Актан Тыныбекул деген аталарыбыздын дагы ооз-эки чыгармачылыкта, төкмакындыкта кошкон кыргыз эл адабиятына салымдар чоң экендигин унутпастан, азыркы жаштар эсибизде жатыбызда сактаганыбыз жакшы. Ошол эле учурдагы 20-кылымдын 20-жылдарынан берки жазма адабиятыбызда Ишеналы Арабай уулу, Түгөлбай Сыдыкбеков, Касымалы Баялиев, Касымалы Жантөшев аталарыбыздын эмгектери зор экендигин унутпайбыз. Себеби өлгөндөр даңкталмайын, тирүүлөр баркалбайт деп аталарыбыздын бизге жасап кеткен чоң эмгектерин биз эскерип тарактан өз баасын
бере албасак, анда биздин эртеңки келечек муундарыбыздын күнү кандай экени белгисиз. Ошол себептен азыркы биздин муун өткөн аталарыбыздын тарыхтан таасын так ордун белгилешибиз шарт. Армысыздар кыргыз эли, кыргыз халкы, сиздерди бүгүнкү келип жеткен әдебиет мерекелериңиз менен шын жүректен куттуктайбыз. Кыргыздын белгилүү жазуучусу, улуу тулгасы Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме, Жамилядай көркем чыгармалардын автору Чыңгыз Айтматов менен биздин алып жазуучумуз Мухтар Шахановдун канчалык дос болгондугу барлыгыбызга маалым. Осы жакта алып жаткан тажрыйбемиз, билимибизбен дал осы достукту биз армен карай жалгастырууга тек қана адамдар арасында емес, кыргыз әдебиети мен казак әдебиети арасындағы достықты әрмен қарай жалғастыруға біз өзіміздің үлесімізді қосамыз деп нық сеніммен айта аламыз. Кыргыз әдебиеті дами берсін, өркендей берсін, әлемдік деңгейде жұлдызы жарық болсын. Дәл осы кыргыз әдебиеті арқылы кыргыз тарихын, мәдениетін, тілін, ұлтын, ұлттығын таныта берсін. Тағы да кыргыз әдебиеті күні құтты болсын. 40 миң жыл өтсө дагы эстен чыккыс. Кыргыздын краны бар аты Чыңгыз. Кайсы элге барса дагы тааный турган кыргыздын паспорту бар аты Чыңгыз. Бир кылымда төрөлсө, бирден Чыңгыз бийиктеп алга сүрмөк биздин кыргыз демекчи. Аргы тилектер менен бүгүнкү улуттук адабият күнү менен куттуктайм. Audio Jungle.